Сербиядагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү жана катышуучулары өз мекенине учуп келишти. Кыргыздын сыймыгы болгон балбандарыбызды эл өкүлдөрү Эдил Байсалов, Азамат Жамангулов жана балбандын жакын туугандары, күйөрмандары салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Дүйнө чемпиону Акжол Махмудов. Албетте, биздин спортчуларыбыз мындай тосуп алууга татыктууда. Себеби мындан бир ай мурун UFC'нин чемпиону дагестандык мушкер Хабиб Нурмагомедовду кыргызстандыктар аябагандай сый урмат менен тосуп алышкан. Бирок мушкер жайылган дасторконду жана эттин сүрөтүн тарыхчасына жүктөп, эртең менен эт деген нааразычылык түр менен чыгарган. Анын мындай билдирүүсү кыргыз күйөрмандарын нааразы кылган. Андан бир канча күн өткөндөн кийин эле Туркияда өткөн Ислам тилектештиги оюндарында эркин күрөш боюнча алтын тагынган кыргыз курама командасынын мүчөсү Айсулуу Тыныбекова Кыргызстанга кайтып келген. Эч кандай шаан шөкөтсүз өтө жупуну тосуп алышат. Албетте, бул күйөрмандардын нааразычылыгын жаратат. Алган эмес, жогорку кеңеште да бул тууралуу талкуу жаралат. Кийинкиси өз агасына калабаган дейт, өзгөнүн эшигин сагалайт деп коет. Хабиб деген спортсмен келди, аны биз деле сыйлайбыз, жакшы мыкты жигит. Төбөбүзгө көтөрүп тосулуп атабыз, бирок кыргыздын өзүнүн ошондой спортсмендери, мыктылары көп чыккан. Карагулжанын Ылайтыла деген айылынан Төрөбек деген балбан чыккан, Кожомкул аталардын деңгээлинде. Ошондой инсандар унутулуп баратат. Ушуну бир кайрадан тарых бетинде жаңылап, элдин журтун эсине салып, бизден да бабалар, баатырлар чыккан. Кечеги советтик заманда Москвада, Казакстанда өткөн айыл чарба көргөзмөлөрүндө улуттун намысын коргоп, эңиштерге түшүп, улак чаап, аябай убагында кыргыздын улуттук оюндардын сакталышына чоң салым кошкон адам болгон. Ошентип, бул көрүнүш жогору жактагыларды ойлондурганбы же намыстандырганбы билбейм. Айтор бул жолкусунда дүйнө чемпионатынан келген спортчуларыбызды абдан жогорку деңгээлде тосуп алышты. Албетте, ушундай чоң жеңиштен кийин Акжолдун күйөрман кыздарынын үстүнө дагы кыздардын саны кошулду да. Социалдык тармактын колдонуучулары дүйнө чемпиондугунда жеңишке жеткен Акжол Махмудов беттеш аяктаган соң жеке машыктыруучусуна чуркап келип, оң колундагы аты жок манжасын көрсөткөнүн байкашкан. Манас аэропортундагы маалымат жыйын убагында журналисттер Акжол Махмудовдон анын жеңишинен кийин нике шакегин таккан манжасын көрсөтүүнүн маанисин сураган. Чындыгында дүйнө чемпионатына даярданган алдына мен жеке машыктыруучу менен жана үйдөгү ата-энем менен сүйлөшкөм. Сүйлөшкөндө айткан, если дүйнө чемпионатын утсаң, сага уруксат беребиз деп. Бирок бүгүнкү күндө дагы кандай гана учур болбосун, биякта биздин машыктыруучуларыбыз бар. Бул жеңиш ынтымактын жана биримдиктен келип чыккандан кийин мен жеке өзүмдүн калоом менен бул жолго бара албайм. Если агайларым менен үйүндө ата-энелерим баары туура көрсө, мен быйыл турмуш курсамбы деп ойлонгом. Ошондо мажаңызды ошол максатта көрсөткөнсүз, ооба, анткени мага сөз беришкен, сен чемпионат мейрамында үйлөнөсүң деп. Мен өзүм сөзүмдү кармадым, эми Бирок Акжолдун атасы Мухаммед Махмудов баласы быйыл үйлөнбөй тургандыгын айтып, бул суроого чекит койду. Себеби анын 2 агасы бар. Алар үйлөнгөндөн кийин гана Акжолго кезек жетерин белгиледи. Андан көрө мен улуу балам Бексултанга кыз издеп кастинг жарыялайм деген тамаша билдирүүсүн калтырды. Кыздар, Акжол быйыл үйлөнбөйт. Мен атасы болом. Акжолдун 2 акеси бар. Ошол 2 акесине тийген кыз болсо, анан кийин Акжол үйлөнөт. Эгер неме болсо, Бексултанды үйлөшүм керек, срочный. Бексултанга тием деген кыздар болсо, Бексултанга телефонду берейин, жазгыла, анан Акжолго өчүп келет. Ортосунда сыймык бар, бирок сыймыктын девушкасы бар экен, аны айтып коеюн. Бексултанга кыз издеп атабыз азыр. Сразу айтып коеюн, Акжол быйыл үйлөнбөйт. Акжолдун 2 акеси бар. Акжол тренерине айткан экен. Эми мотивация бериш керек го, настрой кылыш керек. Агай экөө сүйлөшкөн экен, эгер чемпионат дүйнө чемпиондугун утсаң, сага үйлөнгөнгө уруксат берем деп.
Эл өкүлү Эмил Токтошев жогорку кеңештин жыйынында аскердик кызмат өтөп жүрүп, суицидке барган жоокерлер тууралуу Коргоо министрлигинин маалыматын угуу учурунда министр Бактыбек Бекболотовдун буга чейин айткан аскерге жоокерлер даярдыгы жок келгендиктен өзүнө өзү кол салып жатат деген билдирүүсүн сынга алды. Ушул жылда 4 аскер суицидке барды. Сиз айтыпсыз, аскерге келген балдар даярдыгы жок келип ана ушундай окуя болуп атат. Ушуну айттыңыз беле? Ушу өзүн өзү өлтүрүп алыш үчүн кандай даярдык болуш керек? Биз деген воспитательную работу в интересах боевой подготовки өткөзөбүз. 10 айдын бир жылдын ичинде. Вот ошол биздин милдетибиз. Ошол мен айткам, ошол военная подготовка боюнча азыр иштер жүрүп атат. Анда даярдык жок болсо армияга чакырбай коесуздар анда? Мен биринчи аскердик даярдыкты мен мектептен көргөм. Жок, анда даярдык жок болсо военкоматтан албай эле коесуздар, даярдык жок экен. Сен служба кыла албайсың деп. Сиз а жерде даярдык деген именно баягы физическая подготовка, огневая подготовка эмес. Бул духовная даярдык, ичтин баягы. Адам деген даяр болуш керек, мен деген мамлекетим үчүн өлүп берем деп. Айтак армияга баратса, мен ошол жака барып өлөм деп келсе, анда ошол жерден өлөт. Демек, даярдык жокто барып турган суицид барат экен да, чыдабай анда. Бул эки случай. Өкөндө тең, мен айтып бердим, эмне үчүн болгон. Бирөөнө деген кызы кетеринде шакегин берип кетет кызына. Ошо кызы деген шакегин кайра берип жиберет. Сиз айтып шакекти ошол жерге эмеге коюп туруп, бар жерге коюп туруп атырып өлүп атат. Ошого Коргоо министрлиги күнөөлүүбү? Демек, бул иште министрликтин күнөөсү жок болсо, анда башка ким жооп берет? Эмне себептен ата-энелер балдарын кооптуу жерге жиберүүгө милдеттүү? Министр өзүнүн бөлүмүндө болуп жаткан окуяларга эл алдында жана бийлик алдында жооп бериши керек. Ата-эне сиздин колуңузга тапшырып берди баланычы. Бул жерде көп доордун сүйлөбөш керек. Ата-эне сизге тапшырып берди, сиз жооп бересиз. Сиздин карамагыңызга өттү бала. Армиядагы жакшы дагы, жаман дагы болуп жаткан иштер Коргоо министрлиги жоопкерчиликтүү. Тилекке каршы акыркы учурда жаман иштер көп катталууда. Сиз айттыңыз жана өзүн өзү атып алды деп, жана кайрам деги өзүн жана башында айттыңыз го сиз өзү. Жок, ошо куралдан өзүнүн куралынан атылып атат. Кокустан ок чыгып кетип. Анан атайын атуу деген мен айткан жок. Сиз айтып атасызбы? Сиз айтып атпайсызбы ошо өзүн өзүн атып алышы мүмкүн эмес деп айтып атасыз да, сиз кайрачы? Айта албайсыз ошо. Кыйын да, мен көрбөгөндөн кийин кантип айтам мен? Жок, сиз көзөмөлүңүздө болуш керек да сизде. Ошо көзөмөл боюнча кокустан ок чыгып кетип, ошондон каза болду. Ичкиликтөө болдубу? Мына жерде 90% ата-эне айтып атат. Биз балабыз 2-3 күн мурда чалган деп. 3-4 күн мурда айткан, акча доолоп атат деп. Азыр эми аскер прокурор сурайбыз. Акча доологон боюнча эмне дейсиз? Кечиресиз, урматтуу министр.